The good will definitely. Жакшылык гана баарын жеңет. Жамандык кылсаң өзүңө тиет. Булгатты Мария Колесникова сиңдисине абактан жөнөткөн. Ал Беларуста өзгөрүүлөр болот деп үмүттөнүп саясий күрөшүн эч качан токтоткон эмес. Keep strong. Күчтүү бойдон кал. Ошондо гана баары жакшы болот. Эжең Мария. Бирок учурда анын үй бүлөсү андан бир нече айдан бери кабар алыша элек. Я вас люблю! 3 жыл мурун Мариянын позитивдүү энергиясы Александр Лукашенконун авторитардык бийлигине каршы нааразылык акцияларын өткөрүүгө жардам берген. Бирок Мария Колесникова 11 жылга эркинен ажыратылган. Эми ал толугу менен изоляцияда кармалууда. Эч кандай кабар ала албаганда туңгуюкта калгандай болуп каласың. Жакын тууганы катары сизге абдан коркунучтуу болсо керек. I could just hope that. Албетте, болгону мен ал бул абалдан сынбай чыгат деп үмүттөнөм. Бирок албетте акыры бул кимдир бирөөнүн акылына таасир этет. Александр Лукашенко бийликте калуу үчүн демонстранттарды күч менен басты. Бирок ал ар кимдин жан дүйнөсүн талкалай алган жок. Вот и побывали. Варшавада сүргүндө жүргөн бул чоң апалар коомдук медиа үчүн сатира тартып жатышат. Алар Лукашенконун жактоочуларын пародияга салып, аларды шылдыңдоо менен репрессиялык режимге каршы күрөшүп жатышат. Аннанын үйүн тинтип, туугандарын коркутушкан, бирок ал унчукпай тура албастыгын айтат. Я считаю, что это предательство. Бул чыккынчылык деп ойлойм. Балким мен катаал болуп жаткандырмын. Бирок түрмөдөгү адамдардын баарын унутуп калсак, анда биз аларга чыккынчылык кылган болобуз. Биз айтып чыкпасак, ким айтат? Беларуста баары унчукпайт. Анткени ал жерде бир нерсе деп айтуу мүмкүн эмес. Ошентип Варшавада жума сайын беларустар чогулуп турушат. Кээ бирлери өздөрү мурда туткун болгондор, башкаларынын туугандары темир тор артында жатат. Булардын баары коопсуздук үчүн бул жакка качууга аргасыз болушкан. Бул туткундар кыйноого кабылган. Алардын негизги адамдык укуктары күн сайын бузулууда. Албетте, масштабы боюнча муну 3 жыл мурун биз көргөн Беларустагы нааразылык акцияларына салыштырууга болбойт. Сүргүндө жүргөндө ошол нааразылык духту сактап калуу чындап эле кыйын. Бирок бул адамдар муну жасоого аракет кылып жатышат. Ошондой эле Беларустун ичиндеги репрессиялар токтой электигин билдиргилери келет. Андыктан Инга азыр Польшада баш калкалоочу жайда уулу менен жашайт. Массалык нааразылык акцияларынан 2 жыл өткөндөн кийин ага полиция келген. Алар анын досунун телефонунан оппозициянын желеги менен түшкөн сүрөтүн таап алгандан кийин издеп келген. Ал камакта аларга айбандардай мамиле жасалганын айтат. Бирок аны эң капа кылган нерсе бул эмес. Когда ты приходишь и все СИЗО, практически это политические. Түрмөнүн ичи саясий туткундарга толгону акмакчылык. Бул коркунучтуу түш сыяктуу сезилет. Страшный сон, потому что люди все такие. Эң жакшы билимдүү адамдардын баары түрмөдө. Умные, начитанные. Кыйын эле болуп калды. Өз оюбузду айтканга да укугубуз жок. Айтып койгон сөзүбүз үчүн эле түрмөдө отурабыз. Инга Беларуска бара албасын, барса кайра камакка алынаарын жакшы билет. Оппозициянын талапкерлери азыр ал жерде жөн эле камалып жаткан жок, алар изоляцияда кармалууда.